Бекмурат талаада кыйналып жөө келатса, жаан жаап жиберет. Эмне кылар айласын таппай Манас атанын күмбөзүнө кирип жатып уктап калат. Ошол маалда түшүнө Манас баатыр баш болгон чоролор кирет. Ак нурдун ичинен өктөм бийик үн чыгат. Бекмурат, ойгонуп тур ордуңдан. Мына бул баатырларды тааныйсыңбы? Булар өтө өзгөчө жаралган күлпөтү күндөн айдыңы айдан. Айкөл Манас атаң баш болгон кыраандарды оозуңдан түшүрбөй айтып жүр. Айтып жүрсөң өсүп өнөсүң. Атагың бүт элге маалым болот. Аңгыча каардуу үн Манасты айтасыңбы дейт. Бекмурат айтам дейт. Биринчи угулган үн айтканың болсун жарык, атың болсун тарых, оозуң мурдуң окшош экен, атың болсун балык. Балыкооз балам, Манас атаңды оозуңдан түшүрбөй айтып жүр. Мындан ары бараткан жолдо Кабак деген жерге жеткенде торугунан жолгат. Ошол биздин берген тартуубуз. Жолдон кармап минип кет. Башка кишиге мингизбей, өзүң минип Манас айтып жүр. Ак жолуң ачылсын деп көздөн кайын болушат. Бекмурат көргөн көзүнө уккан, кулагына ишенер-ишенбесин билбей, аң-таң болуп жолго чыгат. Бирок өзүн жеңил сезип көңүлү шат. Жолдо кетип бара жатып Кабак деген жерге жеткенде баатырлар айткан белгидеги торугунан турган экен. Кунанды кармап мингенден кийин өзүнөн өзү оолугуп, оозунан ыр төгүлүп Манас айта баштайт. Бала күнүнөн тири карак, тилге жүйрөк, анча-мынча ырдай коюп жүргөн Бекмурат эми аттуу баштуу ырчыга айланып, көрөнгөсү көбүрүп, касиети көрүнүп чыга келет. Кокондун кушбегинин салык жыйнаган өкүлүнө келишип, айдап келген малдарын өткөрүп беришкенден кийин, Кокондун кушбеги Балыкооздун баянын угуп жактырып жанында Манас угуп бир топ алып жүргөн деп дагы айтылып келет. Балыкооз өз айткандай биринчи чай кайнам айтса, андан кийин 3 айлап айтса түгөнбөйт. Эл оозуна алынат, бүтүн жерге таанылат. Эл көзүнө, калк сөзүнө алынып чыга келет. Калк аралап калың элден бат алат. Бекмурат аты жоюлуп, баатырлар койгон Балыкооз болуп аталат. Балыкооз ата-энесинен эрте ажырап, жетимдикти, жокчулукту көп тартып, кең колду жердеген таекелери Шаңкытай уулу Ажыбектин колунда өсүп, таалим-тарбиясын алып чоңоёт. Ошол таекеси Шаңкытай уулу Ажыбек менен Алчыкен уулу Ажыбек Датка экөөнүн чоң аталары бир тууган болгон. Шаңкытай уулу Ажыбек Балыкооз Манасчыны сенин атыңды алыс чыгарып, баркыңды көтөрүп алып жүрө турган Ажыбек Датка мени жиберди деп, ошого бар деп төө мингизип узатат. Балыкооз Манасчы ошентип Ажыбек Датканын колунда туруп калат. Ажыбек Даткага акыл кошчу кеңешчиси, санжырачы, Манасчы болуп көп жыл жүрөт. Ажыбек Датканын уулу Нурак Датканын досу Байтик баатыр болгон. Нурак Датканын үйүнө келип кетип жүрүп, Балыкоозду көп эшитип угуп билип, касиетине баа берип, суктанып, кантип сурап алып көчүрүп кетем деп жүрөт. Бир күнү Ажыбек Даткага Байтик баатыр учурашып, кеңешип кептешкени келет. Конок болуп кайтып кетерде Байтик баатыр айтат: "Аяш ата, сиз макул десеңиз, сурай турган бир нерсем бар эле" дейт. Ажыбек Датка: айта бер. Аяш уулум сураса жок демек белем. Эмне сурасаң мен макулмун дегенде, сөздүн удулун күтүп отурган Байтик баатыр: "Макул болсоңуз, Балыкооз Манасчыны берсеңиз көчүрүп кетейин дедим эле" дегенде, оозунан алдырган бөрүдөй болуп отуруп калат. Көрсө, Ажыбек Датка ойлогон экен: жайытка жер сурайт, же күлүк ат сурайт деп. Ал эми Балыкоозду сурайт деген оюна дагы келген эмес экен. Ошол күндөн ушул күнгө чейин эл ичинде уламыш болуп келген чындык сөз бар. Таластын ичи 2 жолу ээнсиреген. Бири Манас өлгөндө, экинчиси балык көчкөндө деп айтылат. Мына балык жомокчунун кадыры. Калың эл по ретиндей көрүп, балык Манасчыны кайра-кайра чакырып кетиришпей 3 ай дегенде араң коштошуп чыккан дешет. Манасчынын кадыр баркын билип, үстүнө үй көтөрүп берип, эл аралатып,
Мал каралашып жүргөн Ажыбек атка бүргө баатырлар менен коштошуп кетүү Балык Оозго кыйынга турат. Ат сурасам төө берген Ажыбек атам аман бол. Суу сурасам бал берген суусар энем аман бол. Кадырлаш бүргө баатырым кош аман бол көргүчө жалпы жайык калың эл эсен тургун өлгүчө деп Ажыбек атка бүргө баатырлардын сыймыгын ашырып, зоболосун зор кылып коштошот. Эл ичинде айтылган балыктын сөзү, калктын сөзү, шербеттин сөзү, берметтин өзү деген сөз деген жерден жарала калган эмес. Ааламды аңтарып Айкөл Манас жомогун айтып, аталардын арбагын козгоп санжыргалуу санжыраны жаңылбай айткан жазы жаап жалпак тилден жез таңдай төкмөлүгүнөн улам айтылган сөз болгон чыгар. Балык Манасчы жөн салды ырдаган ырчылардан эмес. Кара нөшөр жамгырдай жаа бербей төгүлүп, ырдын өзөгүн сууруп, элдин көңүлүн буруп, касиети көрүнүп ырдаган төкмакын да болгон. Балык Манасчынын манасын угабыз деп жатакчылар жолго келаткан жеринен тосуп алышып, колдон келишинче коноктоп, бир аз болсо да манас айтып берүүсүн өтүнүшөт. Балык Ооз аш-бышым манас айтат. Андан ары сапарын улантып үйүнө барса, Байтик баатыр тез келсин деп чакырып жатат деп алып кетишет. Балык Ооз Байтиктин үйүнө барат. Балык Ооз: "Арыбаңыз, чакыртыпсыз баатыр, жайынча элеби?" Байтик: "Чакырттым. Эмне убаданы бузуп сөзүңө турбай?" Балык Ооз: "Түшүнгөн жокмун. Кайсы убадага турган жокмун?" Байтик: "Мен сени көчүрүп келгенде суранбадым беле. Манасты мен жүргөн жерде хандарга, бектерге, болуш бийлерге айт деп. Карапайым эл манастын маанисин түшүнүп коюптурбу? Аларга барып, эмне манасты айтып жүрөсүң" дейт. Балык Ооз: "Баатыр, туура айтасыз. Сиздин манас турат. Ошол эле боюнча аны айткан жерим жок. Ал карапайым элге өзүнүн манасын айтып бердим" деп күлгөн экен. Балык Ооз манасчы Байтик баатырдын акыл кошчусу, кеңешчиси катары карапайым элдин үнүн жеткизип, калыс чечим чыгарганга даанышмандык кылып турган. Кийин Байтик баатырдын көз өткөндө жоктоп, кошок кошконду Балык Оозго тапшырышат. Ошондо Балык Манасчы эки ооз сөз менен Байтиктин даңазасын арттырып, бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат деген сөзү ушул күнгө чейин макал лакап катары айтылып келет. Балык Ооз Манасчы кыргыздын тарыхын баштан аяк айткан чоң санжырачы болгон. Оторхандын жомогу, Манастын жомогу, Долон бийдин жомогу деп кыргыздын жашап өткөн мезгилин, тарых жолун үчкө бөлгөн. Кайсы доордо кыргыз кандай эл болуп аталганын, ошол убакта кыргызды ким деген хандар башкарганын, кайсы жерлерде көчүп конуп жүргөнүн, урааны ким, уруусу кайсы, урпагы, жек жааты кандай, баарысын сүрүштүрүп, териштирип, жаңылбай айтып келген, болгондо дагы ыр менен айтып жеткирген. Бардык санжырачылар санжыра айтканда Балык Ооздун айткандарына таянып айтып келишкен. Бул Балык Ооздун өтө чоң санжырачы экенинен кабар берет. Балык Ооз чоң манасчы катары тарых барактарында сакталып кала берет.